Бишкектин 1-Май райондук сотунун чечими менен мейманканадагы чырлуу окуя боюнча шектелип жаткан бийчи Жан Воинов жана анын кайниси Рустам Алмасов 1-августка чейин камакка алынды. Алар Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагында кармалат. Бул тууралуу соттун кеңсесинен кабарлашты. Мейманканадагы окуя тармактарга тараган видеодон кийин белгилүү болду. Ал тасмада башкаладагы Шератон мейманканасынын короосунда бир нече эркек 3 кызга кол көтөрүп, аларды бассейнге күч менен түртүп ийгенин көрүүгө болот. Жабырлануучулардын бири Алина Жакупова бийчи Воинов ал жерде бычак кармап жүргөнүн, кайниси менен чогуу кыздарга кол көтөрүп, аларга болушкандарды шериктери менен чогуу сабап салганын жазып, коомчулуктан жардам сураган. Жабырлануучу кыздарды эркектер сабап жатканда мейманкананын коопсуздук кызматы чара көрбөй, четте карап турганын сындаган. 3-июль күнү бул окуяга шектелип Жан Воинов жана анын кайниси Рустам Алмасов кармалган. Милиция бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Воиновдун апасы, белгилүү алып баруучу Асоль Молдахматова тергөө аяктаганча күтө турууну сураган. Произошедшее очень больно ранило меня. Мне очень тяжело. Сейчас идет следствие. Давайте дождемся завершения следствия. Я верю в справедливый вердикт. Это мои дети, которых я очень сильно люблю. Зарина для меня дочь, мама моих внучек. Взрослые люди всегда в ответе за свои поступки. И я всегда за справедливость. Тармактарда Шератон мейманканасында коопсуздук, өзгөчө кыздардын коопсуздугуна кам көрүлбөсүн белгилеген активисттер бөөкмөт уюмдар мейманкананын администрациясын жана коопсуздук кызматын жоопко тартууну талап кылышып, мейманкананын өзүн бойкоттоого чакырык ташташты. 3-июль күнү кечинде мейманкана жетекчилиги билдирүү таратып, жагымсыз окуяда коопсуздук кызматы тиешелүү чараларды көргөнүн, учурда тергөө менен кызматташтып жатканын маалымдаган.